2019 жылдын декабрь айында Сузак районундагы Достук айылында киши өлтүрүү фактысы орун алганы тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган болчу. Ага шектүү катары 2 тургун кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ден соолугуна уруп тепкилеп, ден соолугуна жаракат келтирип, ошонун натыйжасында ошо Сузак райондук ооруканасына барып, ошо каза болуп калганда. Ал эми ошо тергөөнүн биринчи күнү эле ошо 2019-жылдын 22 декабрь күнү Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тергөөчүсү Абдыразаков Айбек деген ошол бул иш боюнча кылмыштарды жана жоруктарды бирдиктүү реестрине каттап, анан ошол окуяга катыштыгы бар шектүүлөрдү ошо шектүү катары сурак жасаганда, алар айтышкан биз ошо мас акыбалда ошо уруп тепкилеп, денесине оор жаракат келип, ошонун натыйжасында каза болуп калгандыгын толугу менен мойнуна алышкан экөө тең. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө 2 шектүү дароо күнөөнүн баарын мойнуна алган. Ал эмес тергөөчү алмаштырылган соң дагы шектүүлөр толугу менен күнөөнү мойнуна алышканы айтылат. Бирок негедир ушул жылдын март айынан баштап бул окуяга күбө катары чакырылып жаткан Достук айылынын тургуну Таалайбек Таабалдиевдин иши өзүнчө бөлүнүп карала баштайт. Сөз болуп жаткан окуя тууралуу алгачкы тергөө өндүрүшүнүн маалыматы тууралуу кыскача таанышып алыңыз. 2019 жылдын декабрь айында түн ичинде Достук айылында Сузак районунун тургунун 2 жаран ур токмокко алып, денесине оор жаракат келтиришет. Алардын бири Достук айылынын жашоочусу Таалайбек Таабалдиевге телефон чалат. Таалайбек мырза сабаган кишилердин биринин мурдагы жездеси болот. Телефон аркылуу ал мал уурусун кармап алышканын айтат. Андан соң токмок толгон жаранды алып Таалайбек Таабалдиев жашаган айылга келишет. Эмнеге бул ошо Таабалдиевдин үйүнө келди дегенде, ошол бул менин эжемдин мурда күйөөсү болгон, ошол себептен мен кайда апарышымды билбей, ошо жездемдикине алып келип, биз мал уруну кармап алып, ушундай болуп калды деп келгенде, ошо жездеси айтып атат, эгерде мал уруну кармап келсең, почем мага алып келесиң, үйүмө алып келесиң, милиция өткөрүп бериле дейт. Ана милиция өткөрүп бере, таанышыңыз болсо милиция чалып коебуз дейт. Таалайбек эстесин өзүнүн тааныш милициясы чакырса, ошо тааныш отключен болот, ошого байланыштырып болот дагы. Анда силердин өзүңөрдүн телефоноңор жокпу, өзүңөр телефон менен чыкпайсыңарбы, милицияга кайрыла жүзөкөй чалып десе, берки Исмаил Асылбек болсо, биздин телефон заряд өчүп калды, ошо сиздин телефонуңуз болсо берип туруң дейт. Анан ошол кыш маалы болгон, декабрь болгон. Ошол маалда мен үшүп кеткенден байланыштуу сотканы берип туруп, телефон, уюлук телефон берип Исмаил Асылбекке. Анан үйгө кирип, кийинип чыккыча, булар дейт ошо бирөөсү ошо Шеркулов Шекербекке ошо уруп аткан экен, берки Исмаил Асылбек видеого тартып аткан экен дейт, менин телефонум менен. Силер эмне кылып атасыздар, эмне бул кылгандар анда деп телефон жулуп алгам дейт. Анан ага чейин дейт, булар ошо тааныш милицияларына звонок кылган экен, кабар берилген экен. Азыр милициялар келет дейт, келетсе давай срочно милицияга тапшыргыла, бияка мага алып келгиле деп, бул баласы Таалайбектин ошо жаш жетелек Таалайбеков Мухаммедали деген баласы жанында болгон, ушул событиялардын баарын көргөн. 2019-жылы 21 декабрда атам Тажиядан базар коонунан Тажиядан үйгө келди 6:30 чамасында. Машинага токтоп туруп, үйгө кирип туруп, атам үйгө кирип туруп, башыма ооруп атат, дары берчи деп менен сурады. Мен атама стромон менен суу апарып бердим. Атам ичип жатып, уктап калды. Анан мен телефон ойноп ошол жерде жаттым. Биз атам экөөбүз саат 11-де насос тамызыш керек элек. Анан атам мен туруң дедим, атам бир аз туруп турчу, башым ооруп атат деди. Ушул маалда эле үйдүн аркасына бир машина өтүп кеткенин угууду, токтоду. Анан мен атам айттым, бабам ким болсо деле мени жоктоп койчу, башым ооруп жатат деди. Мен ошол жерде макул деп коюп жаттым. Жатсам эле бирөө Табайка деп чакырды. А мен комнатанын эшигин ачып чыкканча эле коридордун оозуна Асылбек келип калыптыр. Анан атам мас абалда экен. Анан атам жок десем, мен укпасам, мен жукун түрдүп, чыкпайсызбы жезе мал курдаган уруун кармап алдым деп айтты. Анан мен эшикти ачып киргенче эле атам өзү чыгып калды да, мал уруну кармасам, эмне мага алып келдиң, милиция апарбайсың деди. Кийин артынан эле бияктан атам экөөбүз чыкканча эле бир аркасынын артынан бир дос келди. Анан агам айтты, мал уруун кармап келдик деп.
Аны атам айтты, мал карман келсем, эмне мени алып келген, милиция алып барбайсыңарбы деди. Ошмауда атам тапчкасы кийип чыкты да, анча анан Асубекке сурады. Анча тааныш милиция чакырып бербейсизби дедилер. Атам болсо, анан болсо бирөө Мухаммед телефон алып чыгып берчи деди мага. Мен телефонду алып чыгып бердим дагы. Атам бир таанышына чалды. Телефону өчүк болду. Ана милиция чалды эле, тааныш милиция. Телефону өчүк болуп туруп Асубакка айтты. Асубакка айтты, ровдуга алып барбайсыңарбы десе. Асубакка атам телефон сурады, анча берип туруңчу деди. Таанышыбызга чабылбайак деди. Анан таанышына чалып, бирөөргө чалды дагы. Алар болсо кийин бир аз 2 мүнөт өткөндөн кийин атам телефонун бирөө чалды. Уруу каякта деп. Уруу Серниде деди, атам экөөбүз үшүп кеттик эле, суук болчу. Үйгө кирип кетип аттык. Үйгө кирип кетип атканда Асубакка атам телефон сурап калды. Телефонуңузду берип туруңчу Асубакка. Аны милиция бар кайтадан чалып калышы мүмкүн деп. Анан атам телефон берип коюп, атам менен экөөбүз кирип кеттик. Атам жуундук, кийинип чыктык дагы. Чыксак, үйдүн артына ызы чугуп атыптыр, гараждын арагында. Басып кетип атсак, үйдүн артына кыйкырык ызы чугуп аткан экен. Гараждын арагында ызы чугуп аткан экен. Атам экөөбүз мерге чейин басып бардым дагы. Мерде токтогондо атам болсо, эмне кылып атасыңар, токто, телефонун бергиле деп айтты дагы. Телефонду алып туруп, атам экөөбүз о жерде машина бар болчу, машина турган жерде. Машинага отуруп кеттик. Анан болсо аяктан биз кетип атсак, абыздан бир машина өтүп кетти, жол жакта. Айылдын башында. Анан биз буруп кетип атсак, атама бирөө чалды. Ургак деди, атам болсо жол менен түз бара берсеңер, Акматич турат деди. Биз насос барып жандырып, эшиктер жаап келип атсак, диде жака бурган жолдо Акматич Асубакка досу менен турган экен. Нексия бир машинеде милиция бар турган экен. Атам ошонун жанында токтоду дагы, барып учурашып туруп, машина отуруп кайтадан үйгө кеттик. Үйгө кеткенден кийин үйгө кетип атамдан сурасам, ким экен десем, атам милиция урунап кетип атат деди. Болду. Анан Асубакка атам урду деген жаган. Демекчи мен атам жанында болчумун. Ар дайым атам жанында жүргөнмүн ушул маалда. Таалайбек Табалдиевдин бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин, тетирисинче шектүүлөрдү милиция чакырууга үндөп, мыйзамдуу кадам жасоого чакырып жүргөн алгачкы тергөө өндүрүшүн алып барган орган кызматкерлери толугу менен тастыкташат. Ошол окуя болгон күнү барган кызматкерлердин баары, ушул укук коргоо органдарынын баарынын кызматкерлери жана ошондой эле ушул окуя болгон жайда жашаган күбөлөрдүн баардыгы бир ооздон Табалдиев Талайдын бул кылмышка эч кандай тиешеси жок экендигин билдирип атат. Бирок акыркы күндөрү шектүүлөрдүн бири Таалайбек Табалдиевдин мурдагы кайнысы Таалайбек мырзанын окуяга тиешеси бар деп көрсөтмө берүүгө өтөт. Башында бул күбө катары мына жерде видео процесстер болгон кезде мен лично өзүм катышып турганмын. Видеодо эки преступник бала деле келгенде жок, Таалайбек жок болчу бу жерде. Биз мас болуп не болуп келгенибизди билбедик эле, дыбак деле башында. Кийин эле негедир бул башкача оюн болуп кетти. Башкача болуп Таалайды заказчик кылып кетти. Өзү билбеген, өзү тааныбаган адамга эле Таалайды заказчик кыла башташты. Ал эми учурда Ош шаарында убактылуу кармоочу жайында кармалып жаткан шектүү болсо, Табалдиевдин эч кандай тиешеси жоктугун айткан. 2020-жылдын 2-сентябрь күнү Жалал Абад областык иштер башкармасынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары Масалимов Ош шаарында жайгашкан ошо СИЗО 23 мекемесине барып, ошо берки Шеркул Шекербек менен беттештир өткөргөн барганда, мына азыркы учурда коронавирус пандемиясына байланыштуу ал жерге киргизгенге уруксат жок экен. Ошол жерден видео байланыш менен байланышып, ошо сүйлөшкөндө тергөөчү ошол катышуучулардын баарында ал жерде Шеркулдун жактоочусу барган. Ошондой эле мен жактоомдогу Табалдиев алдында күбө катары барган. Ошол жерге барганда видео байланыш менен сурап атканда, ал Шеркул айтып атат, Табалдиев, Таалайбектин ал жерде эч кандай күнөөсү жок. Бул кылмышка катыштыгы жок. Биз жалган көрсөтмө бергенбиз деген көрсөтмө берип атат. Бул жагдайларга карабастан сот Таалайбек Табалдиевди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарат. Чечим кабыл алууда Сузак райондук соту тарабынан одоно түрдө мыйзам бузууларга жол берилгени айтылат.
Табалдиев карата ошо Жалал Абад облустун прокуратурасынын кысымы астында сот адилеттүүлүгүнө туура келбеген сот актысын кабыл алып, бөгөт коюу чарасы катары камак түрүн тандаган. Бөгөт коюу чарасын тандоодо шектүү Табалдиев 7 саат мыйзамсыз камакта кармалып отурат да. 199 статьясынын негизинде ошол кармоо менен өтү, шектүү адамды кармоо менен өтү 48 саат, ошо 48 сааттын 45 саат болгондо булар ошо бөгөт коюу чарасын козгоо жөнүндө өтүнмөнү сотко алып келип, канцелярияга алып келип катташ керек болчу. Ошол катталгандан кийин 2 сааттын ичинде ошол тергөө судьясы ошол шектүүнүн ошо бөгөт коюу чарасын карап, ошо бөгөт коюу чарасынын түрүн тандаш керек болчу да. Тилекке каршы ал жерде да өтө чоң одоно мыйзам бузуучулуктар болгон. Биз ошол 107, 108, 109 статьялардын негизинде биз Табалдиевдин ошол үй камагына чыгарганга толук негиз бар экендиги боюнча топтогон материалдарды биз сотко предоставить бердик. УКМдын талаптарын алайык. Бул качып кеткенге эч кандай бир какой-то бир шек жараткан бир нерсе болсо, мына прокуратура органы мамлекеттик айыптоочу тарабынан далил келтириш керек болчу. Соттук отурумда далил келтире алышкан жок. Ошондой эле бул башка кылмыш кылышы мүмкүн деген шек болсо, аны дагы прокуратура мамлекеттик айыптоочу тарабынан ушу далилдениш керек болсо. Тилекке каршы эч кандай далилдерди мына мамлекеттик айыптоочу тарабынан эч кандай далил келтирилген жок. Ошого карабастан бир гана ошол кылмышкердин көрсөтмөсү менен ошого негиз кылып, ошонун көрсөтмөсүнүн артында бир заказчиктердин кысымы астында мына биздин ошо жактообуздагы Табалдиев Талабекти мыйзамсыз ошо камап коюшту да. Мыйзамсыз камап койсо, азыр мыйзамсыз отурат. Талайбек Табалдиевдин жубайы жолдошун кылмышкер катары камакка алуу аракети Жалал Абад облустук прокурорунун орун басары Токтогонов Бактыбек Ишенбековичтин тиешеси бар деп эсептейт. Зам прокурор жолду көрсө, бул Жалал Абадтын зам прокурору. Он здесь замешан. Мен ага себеби антпесе не себептен следовательдерге бул басмырлык жасап, кыстап, камайсың деп кыстатып туруп, үстүдөн приказ бар, мен отчет беришим керек деп айтып атат. Аны мен айттым десем, ал мойнуна эч ким мойнуна албайт да, само собой мойнуна албайт. Бирок биз аны ошону угуп атабыз. Токтогонов Бактыбек Ишенбекович. Кече эле генеральный прокуратурадан келиптир. Ошондо биз бул генеральный прокуратуранын адамы деп эсептеп атабыз да. Беркилер дагы ошон үчүн буга баш ийип атат. Бул кылмыш ишине улут аралык кастыкты козутуу түсүн берүүгө да дал ушул Бактыбек Ишенбеков кызыктар болуп атканын Талайбек Табалдиевдин жубайы айтууда. Бирок бул айыптоолорго байланыштуу облустук прокурордун орун басары Бактыбек Ишенбековдон жооп алууга көргөн аракетибизден майнап чыкпады. Талайбек Табалдиевдин айылдаштары жана жакындары өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылышты. Endi şu qarıganda şu balanın arkasına sızdavaydı. Balan nemesi kıyın eken. Buna şu balan şu kabalgandan bayağı uyku yok. Organ ceremdele bilmeyle kaldım. Şu bir sorunarım şu balamı çıkarıp yesin. Şu bala çakasını aldı gelip bala çakasını özü karasın. Eğer ben ölürüm kaldı özürüm kığın yok. Eğer gerek bolup ben balam çıkarsın balam orada beni kabasın. Ben uşku razımın. Balam çıkıp baldarını karasam oldu. Emi hakikat çındık olsa men balamı aktar çıkarırsın. Benim suranarım şu. Şu prezidentimizden hem suranarım. Karapayım elden çıktı. Şu evde kokuru içine küntü yettip süyüngen bizde hoş bergen biz bardığız. Oşan için şunca evde işengenlemesini o şu işençini aktaşını sırayız. Aktı ak karanı kara kılıp çıkarıp erişini sırayız. Hiç kim zordap nersen kıl demeyiz. Hakikat izlep Sooronbay Şaripovичке kayrılıp jatam. Hakikat bolsa bizi prokuratura, sot dep jaldıratıp kıçıda baldarız men talada kaldık. Hakikati bizge çağırıp beriңiздер. Surangaным ушул. Урматтуу генеральный прокурор, урматтуу президентибиз, мен биздин өлкөдө мыйзамдуулук бар деп ишенем. Ак болуп чечилет деп ишенем.
Берге эч кандай национальный вопросту кошпогула, берде жок. Мен угушум боюнча зам прокурор следовательдерге давка жасап, күйөөмү таза жеринен да камайсың, жол болсо иштен кетесиң деген сөздөрдү да угуп атам. Анан кийин алар вынужденно само собой жок болуп атса дагы, бирок мен аларга да айттым. Таза жерден камап атасыңар. Мен акыйкат бар. Биздин президентибиз бар, генеральный прокурорлор бар, силердин үстүңөрдө надзор бар, эл бар, журт бар. Көрөт, акыйкатчылык болот деп ойлойм. Ошол себептен дагы мен силерге кайрылып атканын себеби да ошол. Акыйкатты көрүп бериңиздер. Мен сиздерге ишенем. Маалыматка ылайык, шектүүнүн бири учурда Кызыл Жардагы психикалык оорулар бөлүмүндө жатат. Экинчиси Оштогу убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Бул окуя боюнча алдыда дагы кененирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Таалайбек Табалдиевдин жакындары болсо, каза болуп калган жарандын үй бүлөсүнө мындайча кайрылышты. Алла өзү билет. Ошо сен барган жерге мен да барганмын 2003-жылы. Ошо ажыга барып келгенбиз. Мына сен да ажыкесиң, мен да ажыкемин. Ушуга туура неме кылып, ушу Аллага карап туруп, ушу баламды бир жаман немеге салба. Ушу ишин оңнан келтир. Бирок мен балам сен балаңа барып угулам деп мен көргөн да жок, билген да жок. Бирок ушу экте шайтандын тили менен ушундай болуп атат. Сен түшүнбөй эле бирөөлөрдүн тилине кирип алып, бак немени карага жатып, мына каматып атасың балам. Бул ишиң жакшы эмес. Эми Алла кана сабыр берсин. Сен ушуну өзүң таза ойлонуп көрүп чечим чыгар балам. Эртең 17 сентябрь күнү Жалал Абад облустук сотунда Табалдиевге байланыштуу райондук соттун өкүмү кайра каралат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.